YouTube блогер Дооронбек Адаханов. Мекендештер долбоору Door Life Media YouTube каналы Кыргызстандан биздин кызыбыз Алтынай жөнүндө тартканы келдик. Эт жегенди жакшы көрөбүз, анан бизде дагы картошка жегенди жакшы көрөбүз дейм. I have been to Osh, to Nарын, to Kant and to Bishkek. Кыргыз ошо этнокомплекс ачсам, юртышный комплекс ачсам деп ошондой тилектенип келем. Дүйнөдөгү экинчи административный зданиялардын бири болуп эсептелинет. Пентагондан кийинки экинчи зданияда килемдерден өйдө ГИИЗден жасалган. Булар ГИИЗ. Салам Кыргызстан! Араңыздар урматтуу биздин көрөрмандар, кайрадан сиздер менен Мекендештер долбоору жана Door Life Media YouTube каналы. Бүгүн биз Румыниянын борбору болгон Бухарест шаарына келдик. Бүгүнкү чыгарылышта биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Алтынай Батырканова болмокчу. Кызыктын баары алдыда, бизден алыстабаңыздар. Золушка дүкөнү Германиядан жогорку сапаттагы аялдар бут кийимдери. Бизге 30 жылдан ашык убакыттан бери ишенишет. Катталуучуларга 15% арзандатуу берилет. Батырканова Алтынай Замирбековна 1992 жылы Карабалта шаарында төрөлгөн. Мектепти аяктаган соң Кыргыз мамлекеттик университетинин Кыргыз-Кытай факультетине тапшырып, Кытай тилин үйрөнө баштаган. 2011-2015 жылдары Кытайдын Ханчжоу шаарында бизнес администрация багыты боюнча бакалаврдык билим алган. 2016 жылы жолдошу менен Румынияга көчүп келген. Эмгек жолун дүйнөлүк ири туристтик компаниялардын бири G2 Travel Global Compass компаниясында тур координатору болуп баштаган. Кытай тилин билгендиктен Кытай, Тайвань, Гонконгдон келген кардарлар менен иштеген. Андан соң Huawei компаниясында эмгектенген. Алгач телекоммуникация тармагында сатуу бөлүмүндө иштесе, көп өтпөй жашыл энергия тармагына өтүп, сатуу бөлүмүнүн менеджери болуп көтөрүлгөн. Учурда кайра G2 Travel компаниясында кайтып келип, туризм тармагында иштеп жатат. Балдар үчүн англис тилинде китепкана долбоорун ишке ашырып, билим берүү жаатында да салым кошууга аракет кылып келет. Румынияга этнокомплекс ачып, кыргыз маданиятын Европада таанытуу үстүндө иштеп жатат. Идеяны ишке ашыруу үчүн фонддорду издеп, инвестор жана демеушүлөрдү тартуу боюнча аракеттенүүдө. Алтынай, кандайсыз? Кандай турасыз? Жакшы келдик. Кыргызстандан атайын Мекендештер долбоору акыры Румыниянын борбору Бухарест шаарына келдик. Кош келиңиздер. Сизди көргөнүбүздөн аябай кубанычтабыз. Негизи эле биринчи сурообуз мындай болсун. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Менин атым Алтынай, Батырканова Алтынай Замирбековна. Мен 92 жылкы болом. Мен өзүбүз Нарындан болобуз. Көбүнчөсү Бишкектен чоңоюп өскөм. Мен өзүм көчмөн адаммын. Ошо кичинекей кезимден бери көп школдорду алмаштырып, мектептерди алмаштырып, ошо көп мектептерди алмаштыргандыктан бир жерде бүттүм деген айта албайм да. Ошо 76 мектепте Бишкекте окудум. Анан чоң атамдарды карайм деп да жарым жылды Нарында да окуп келгем. Анан Кант Первомай немесинде поселок ал жерде дагы мен 9-10 11 классты бүтүрдүм. Ошо. Анан ал жерде школду аяктаганда, мектепти аяктагандан кийин эле мен Бишкектен национальный университетке тапшырып, ошол ал национальныйдан ККИ, ошо китайский Кытай тилин факультетине тапшыргам. Ал жерден бир жыл окуп, ошо бир жылдын аралыгында бул жерден бакалаврды бүтүрсөм дагы мүмкүн кыргыз тилин, Кытай тилин жакшы билиш үчүн ошо Кытайга барып, Кытайдан окуу туура эле болот го деп ошо
жакшы үйрөнүш үчүн деп ошо Кытайга программаларды изденип, ошо ага чейин өзүмдүн курстарды алып, дополнительный китайский курстарды алып, ошентип бир частный фирма менен ошо программа аркылуу Кытайга языковой курска кеткем. 1 жылга кетип, андан кийин ошол университет жагып калып, ал университеттен бакалаврга тапшырып, ал жерден грант алып, ошо калып калдым. Ошо аяктан калып, бакалавр мен бизнес администрация тарабынан окудум. Ал жерде менин студенттик күндөрүм аябай кызыктуу өттү десем болот. Мен үчүн биринчи жолу чет өлкөгө чыгуу тажрыйбасы болду десем болот. Ошо Кытайга барганда алардын инфраструктурасын көрүп, алардын кандай өнүккөн өлкө экенин көрүп, аябай суктанып, мен үчүн бир чоң көз ачуулардын бири болду десем болот. Ошо студент күндөрүм дагы аябай активно өттү деп айтсам болот. Телевиденияга да тартылган күндөрүм да болду. Ошо телевидение тартылган дегеним ошо конкурстарга катышып, ошо Кытай тилиндеги, анан ошондой күндөр дагы болду. Ошентип ал жерде бакалавр дагы аяктадым. Ал жерден мен жолдошум румын. Ошо жолдошум менен жолугуп ал жерден чоң окудук. Андан кийин ал жерде дагы үйлөндүк. Үйлөнгөндө Кыргызстанга барып үйлөндүк, үйлөнүү той, өлпөт той өткөрдүк. Румынияга келип дагы үйлөнүү өлпөт той өткөрдүк. Андан кийин ал жерде дагы жашап туралы деген чечим менен дагы ал жерде да жашадык. Биринчи балабыз төрөлдү Кытайда. Анан ошентип 2016 жылы апрель айында биз Румынияга кетели деген чечим менен ошо Румынияга атсалдык. Ошентип Румынияда 9 жылдын аралыгы, бул жай айы, ошо июль айында ошо 9 жыл болот. Ошо Бүгүнкү чыгарылыш өзгөчө болот. Биз сиз жөнүндө, анан Румыния жөнүндө деле маалымат алганы келдик. Атайын ушу биз билгенден Румыния өтө тарыхка бай өлкөлөрдөн бири. Азыркы биздин турган жерибиз, анан бул имарат эмне имарат? Ошол жөнүндө деле айтып кетсеңиз. Бул имарат парламент зданиясы Румыниянын дүйнөдөгү экинчи административный зданиялардын бири болуп эсептелинет. Пентагондон кийинки экинчи здания. Анан дүйнөдө эң оор ошо имараттардын бири болуп эсептелет. 1000 тонна немеси бар. Аябай оор. Ошо бул Чаушеску деп өзүңүздөр мүмкүн билгендей диктатор, коммунист диктатор ошол возвышать этип ошол имаратты курган экен. Анын учурунда курулган, өзүнүн ошо немесин күчүн көргөзүү үчүн курулган имараттардын бири. Азыркы учурда бул жерге туристтер келип көрүп, ичине саякаттап чыкса болот, Ооба, албетте. Биздин экскурсиябыз сиздерди экскурсияга алып бармакчымын. Ушул жактан башталат, Ооба, ушул жактан. Анда эмесе кеттик, кирели, Келиңиздер. Кирип келгенде биз ошо астыңкы немелердин, этаждардын биринде болдук. Анан азыр гана биз өйдө көтөрүлүп, 4 этаж өйдө көтөрүлүп, ошо биринчи этажда турабыз азыр. Анан бул
зал болсо атайын Чаушескунун эң жакшы көргөн неме художниктердин биринин булардын баары ошо Балаша деген художниктин ошонун картиналары болуп эсептелет экен. Бул болсо бул картинаны примерге ала кетсек, бул ошол коммунизмди даңктаган картиналардын бири деп айтсам болот. Ошол эмнеге дегенде баары бирдей кийинишкен. Ошо коммунизм бизди немеге жакшылыкка алып келет деген символдогу картина болуп эсептелинет. Анан бияк жагында карап кетсеңиздер, бул румундардын традиционный кийимдери, улуттук кийимдери. Ошондой улуттук кийимдери дагы өзлөрүнүн региондоруна жараша өзгөчөлөнүп турушат да. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биз эми эң башкы кириштердин бирине келип калдык. Бул эң башкы кириштердин биринде коноктор кирген экен, бул жерге кирип, анан бул жагынан Елена Чаушеску, бул жагынан өзү Чаушеску неме ылдый мраморный лестницалардан түшүп келип, конокторун тосуп алып экен. Конокторун тосуп алып, бияка болсо балрум деп бул концертный немеге киришкен экен. Анан айта кетчү нерсе, бул жерде материалдардын баары, колдонгон материалдардын баары натуральный материалдар менен жасалган. Ошон үчүн бул кийиздерде немелерден өйдө, килемдерден өйдө кийизден жасалган. Булар кийиз. Булар өзү Румыния, принципиально ошо натуральный, принципиально ошо местный болуш керек деген талаптар болуптур да. Биз старый город деп коет, ошол старый городко кирдик. Ошо бул старый город Румыниянын 15-кылымдагы торговля центри болгон экен. Анан бул старый город ошо музейлерде, анан ушундай торговый центр, андай торговый местностьтер ошолордун баары жайгашкан старый город. Анан биз маңдайыбызда турган болсо, бул Румыниянын национальный музей, археология музейи, ошо археология жана тарых музейи 1970-жылы инаугурацияланган бул имарат. Өзүңүздөр көрүп тургандай 1970-жылы. Ошо анан бул жерде эң чоң экспозиция Румыния боюнча ошо археология жана ошо тарых боюнча экспозицияларды көрүүгө болот. Анан бул бияк жагынан карай кетсеңиздер, бул Румыниянын эң биринчи банктарынын бири. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай эле 190 жыл болуптур бул банкка. Азыр эски шаардын мындай центрине десем болот, ошо келдик. Бул жерден ушундай кичинекей көчөлөр, атмосферный көчөлөрдү көрсөк болот. Ошо ар бир көчөлөрдө азыркы убакта ушундай учурунда 15-кылымда центр торговли болсо, азыр болсо биз көрүп тургандай туристтерге ушундай атайын арналган көчөлөр болуп келет. Китеп бул билимдин булагы дегендей, мен сиздерди Бухаресттин эң чоң китепканаларына алып келдим. Ошо сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай эле, өзү да кооз китепкана, анан китептин ар түр жанрындагы бул жерден тапса болот. Жөн гана китеп алып кетпестен бул жерден сувенирлерди дагы ала кетсеңиздер болот. Ошондой кооз, эң кооз китепканалардын бири десем болот.
эски шаардын ичиндеги Ханолуй Манук деген традиционный ресторанга келдик. Бул ресторан болсо 200 жылдан бери ресторан болуп келет. Бuyakka кербендер Грециядан, Болгариядан, башка өлкөлөрдөн келген кербендер келип бияктан торговля менен да алек кылып келген экен. Анан бул жерде рестораны, ошо виноделиясы да бар экен. Андан тышкары болсо бул жерде 106 комнаталар бар экен. Ошо кербендер, торговецтер келип, ошо эс алып кетчү жай болгон экен. Анан бул жерден да еврейлер менен дагы валюта алмашып, ошондой торговлянын центри болгон экен. Өзү болсо бул Манук бей деген бир Азербайжан киши болгон экен, бай киши ошо бул жерди сатып алыптыр. Бирок румундар өзүлөрү билбей келишет кандай ал убакта деген башка өлкөнүн жарандары мындай жерлерди сатып алууга тыюу болгон экен. Бирок ошо ага карабастан ошол Манук бей ушул жерди сатып алып ошо иштеткен экен. Ушул жерде 106 жатакана болгон, 106 жатакана, торговецтер келип, калчу экен, калып, эс алып, тамагын жеп, кетчү жер. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биз Триумфальная аркага жетип калдык. Бул Триумфальная арка Румыниянын эгемендүүлүгүнө арналган тургузулган ушундай имарат. Бул болсо 1922 жылы өзүңүздөр көрүп тургандай тургузулган. Өзүңүздөр билгендей Берлинде, анан Парижде дагы өзлөрүнүн Триумфальная аркасы бар. Анан бирок Париждеги Триумфальная арка 42 метрлик бийиктикте болсо, бул Триумфальная арка болсо 27 метр өзү бийиктикте. Анан бул Триумфальная арканын символ ошо воссоединение менен Румыниянын эгемендүүлүгүнүн символу катары болгондуктан, ошо ар бир жылы 1 декабрда Румыниянын воссоединение күнүндө ошо бул жерге Клаус Йоханнес өзү президент баш болуп келип, ошо ар бир жылы парад өткөрүлөт. Ошондой. Маегибиздин уландысында Алтынай мындай суроо бергим келип турат да. Негизи эле ушул Румынияга да, Бухарест шаарында мыйзамдары кандай? Андан сырткары айлык маянасы орточо канча? Бала бакча, мектеп, анан страховка деп коебуз, медицина, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Макул, айтып бере кетейин. Румынияда, Бухарестте билим жөнүндө биринчи айта кетсем, бул жерде гос садиктер өзүн балдарга жакшы камкор көргөзүлөт. Пятиразовое питание берилет. Садиктерде, яслилер 2 жашка чейин, 3 жашка чейин яслилерге берилет балдар. Андан кийин 3 жаштан 6 жашка чейин кичинекей балдар бала бакчага барышат. Бала бакчадан яслиде болобу же бала бакчада болобу, ошо пятиразовое питание болот. Кадимкидей эртең мененки тамагы, анан фрукты, овощи берилип, анан трехразовое питание на обед дегендей, анан дневной сондон кийинки тамактар да берилет. Андан кийин уже 6 жаштан кийин школго барышат кичинекей балдар. Балдар көбүнчөсү эми нулевой класстан башташат. Бул жерде Румынияда 12 жылдык школ, 12 жыл.
ошо да бизде дагы азыр неме жаңы киргизилбеди 12 жылдачы ошо. Бул жерде башынан эле ошондой 12 жыл окушат. Бул нулевой классты камтыбаганда да. Андан кийин уже да бул жерде начальный школа деп, анан средняя школа деп бөлүнөт. Андан кийин анан высшая школа деп ошентип как лицей деп атап ошо последний 8 класстан 12 класска чейин окушат бул жерде. Питание жөнүндө айта кетсем дагы ошо немеде дагы школдордо дагы бир жолу тамак берилет, обед берилет окуучуларына. Ошондой. Румынияда орточо айлык майына канча? Румынияда орточо айлык майына 700-800 доллардын чамасында келет. Бул брутто нетто деп койткан жана колго алчу. Колго алчу суммасы ошол средняя неме болот, зарплатасы болот. 700-800 доллардын чамасындагы. Анан бул жакта Румынияда налог көп төлөнөт. Ошо бул налогтон кийинки алган, колго алган суммасы болот. Анан налог менен кошо айтканда ошо ага 41% кошулат. Ошондой 41% налог төлөнөт. Налогту мамлекет сразу эле кармап калат, налогту автоматически уже кармалып калат. Ал болсо өзүңдүн здравоохраненияга кетет. Анан сен пенсионный фондуңда откладка кете берет. Ошо. Негизинен жанагы ошо медицина тармагы кандай буякта? Бекерби мамлекеттик? Медицина тармагы сен налог төлөсөң, медицина негизи сага бекер. Сен немеге больницага барып бекер көрүнсөң болот. Румынияда биздин мекендештердин саны канча, анан кайсы тармактарда иштешет? Мен билгеним боюнча биз 10 чакты адамбыз. Анан көбүнчөсү ошо кыздар келет. Мен билгеним бир эле гана эркек кишини билем. 3 кыз, анан бир ошо румын, кыргыз байке ошо немеде турецкий сеть ресторанов ошол жерде иштешет. Түрктөр алып келип ошо работу неметип жумуш берип ошентип келишкен. Андан тышкары дагы башка биздин мекендештерибиз бар. Алар болсо ар бири ар кандай жумуштар менен иштешет. Бир мекендешибизди билем, ал Брашов деген шаарда бул жерде эмес. Ал ошо түрк компаниясында иштейт. Бирок бул жерде жайгашкан. Ошо анан учурда эне болуп үйдө турган дагы мекендештерибиз бар. Бирөөсү Констанца деп Черное море деп ошол жакта жашайт. Бирөөсү болсо азыр Кыргызстанда бала төрөп ошо баланы ата-энеси карап берип ошо азыр жардам болсун деп ошо Кыргызстанда. Ошондой анан тышкарыда көп эле мүмкүн болгондор бар болгон, бирок мен алар менен мындай немем жок да. Байланыш жок. Бул жакта ошо эми интимагыңа караганда биринчиси, экинчиден бул ушул Румынияда биз билгенден элчилик жок да. Кайсы өлкөгө карайт? Анан документация жагынан кандай кыласыздар? Ошо биз Румыния негизи биякта посольство же консулство жок болгондуктан биз Украинага карайбыз. Украинанын посольствосу Румыниянда карайт.
ошо биздин да посол анан консул болуп атайын 2021 жылго дейм ошондо 21 же 22 жыл атайын келип биз менен учурашып анан өзлөрүн да тааныштырып кетишкен ошо барып биздин жарандарыбыз дагы баарыбыз учурашып кеткенбиз анан бири-бирибизди билип ошо байланышып таап алсак аябай ынтымагыбыз жакшы эле аябай бири-бирибизди тапканыбызга сүйүнүп чоңураак биздин мекендештерибиздин немеси болсо экен деп тилектенип келебиз ошо көбүрөөк элдерди тапсак экен депчи ошо анан былтыр Ноорузду чогуу өткөрдүк ошо мен ошо үйгө чакырып ошо Ноорузду чогуу өткөрөлү деп биз ошо Кудай буюрса традицияга айланса деген ниетим бар да ошо келип азыркы учурда ушул Румынияда негизи эле азыр мына Бухарест шаарында да биз билебиз азыр Румыния Шенген зонага кирди да. Буга чейин кандай тартип болчу? Виза аркылуу келчү беле? Анан жумушка орношкондо кандай болчу? Буга чейин азыр кандай? Ооба. Азыркы убакта ошо көп эле жеңилдиктер болуп калды. Шенген зонасына кирип, эмнеге дегенде визаны ачуу оңой болуп калды. Любой эле Шенген зонадагы өлкөгө барып, виза ачып, Румынияга кире берсеңиздер болот. Рабочий виза боюнча обязательно работодатель менен байланышып, алар аркылуу виза жазылат. Анан через приглашение уже виза эмес ВНЖ ачылып, ошо бияка келе берсеңиздер болот. Анан мындай туристический виза катары бул Шенген зонасына кирерге чейин кыйыныраак болчу. Эмнеге дегенде биздин кыргыздын жарандары болсо, бизде да Румыниянын посольствосы же болбосо консульствосы жоктугунан Казакстанга барып, Астанага барып, Астанадан виза алуу деген неме бар болчу, ошондой азыр жеңилдеп калды. Жеңилдеп калды ошо. Биз билгенден сиз ушул туристтик багытта иштейсиз да. Анда эмесе барып сиздин жумушуңуздан кийин ошол жактан маекти улантсак, Макул. Алтынай, маегибиздин уландысында биз сизге ошондой суроо берели деп турабыз. Биздин көрөрмандарды кызыктырган суроо бул. Ошо жумуш жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүздүн жумушуңуз жөнүндө азыр сиз эмне жумуш аткарасыз? Учурда мен дүйнө боюнча чоң тур операторлордун биринде иштейм. Тур координатор болуп иштеп келем. Бул G2 Travel Global Compass деген компаниялардын бири. Биз тур оператор катары дүйнө жүзүндө эң чоң тур оператор катары биз турларды, групповой турларды биздин кайсыл өлкөдө болбосун, көбүнчө мындай Южная Азия, Түштүк Азиянын өлкөлөрүндө, Центральный Азияда деле бар бизде, Индияда болобу, Америка, Түштүк Америкага болобу, Турцияга, ушундай аяктагы местный тур агентстволорго биз тур сатабыз. Анан ал турлар болсо эми индивидуально кишилерге тур агенттер өзлөрү сатып беришет. Анан мен болсо өзүм именно ошо мен өзүм айтып кетпедимби, Кытай тилин окуп, ошо Кытайдан бакалавриат окуп кеткем деп. Ошо Кытай тилин билгендиктен мен өзүм специализированный немемин. Ошо Кытайдан келген
немелерибизге кардалдарыбызга анан Тайвандан, Гонконгтон келген туристтерди ошо алардын представители ошо тур менеджерлер менен мен алардын турун координировать этип келем. Ошо бул тур тармагында, туризм тармагында иштегенге чейин мен Румынияда, Бухарестте бул Huawei деген компания, өзүңүздөр билгендей, силер билет болушуңар керек, компьютер, телефондорду сатышат депчи. Андан тышкары дагы алар эң телекоммуникация боюнча лидерлердин бири болуп келет. Ошо телекоммуникация тармагында да иштеп калдым. Андан көп өтпөй дагы мен жашыл энергия тармагында, азыр жашыл энергия тармагы аябай өнүгүп өсүп атат. 2000-жылдан бери өнүгүп өсүп атат. Азыр бирок мындай пик маалына жетүү десем болот да. Аябай ошол жашыл энергия тармагында силер билгендей жашыл энергия тармагы эмне тиги күндүн энергиясын кайра переработкалоо ошондой тармагында иштеди. Кытайда окуп, Румынияга келип жашап, азыркы учурда биякта эмгектенип атасыз. Негизи эле жашоодагы кыялдарыңыз орундалдыбы? Анан дагы кандай кыялдарыңыз бар? Мен учурда кыялдарым да орундалып келе жатат десем болот. Биринчи орунду ошо Кытай тилин үйрөнгөн үчүн мен үчүн принципиально ошо мен Кытай тилин колдонуп, өзүмдүн профессиональный жагынан өсүү керек болчу да магачы. Ошондуктан мен айтып кеткен Huawei компаниясында дегенде деле туризм компаниясында иштеп аткандын арасында ошо жалаң неме Кытай тилин колдонуп келем да. Ошол. Анан да максаттар мындай өзүңдүн каалоолоруң жыл сайын алмашып турат же көбөйө берет десем болот. Ошо андай көп кыялдарым бар. Өзүм бир кыялдарымдын бири болсо, мен кыргыз болгондон кийин ошо бул кайсыл жерде болбоюн, азыр эми Румынияда жашап жатабыз. Ошо Румынияга мен өзүмдүн немемди культурамды алып келгенге ушунча неме алып келгим келет да. Аны кандай жактан десем, мен ошо бир 4 жыл мурун көрүп калдым. Молдовада манас айылы ачылып, ошо аны көрүп калып аябай мага ошондой неме болду, как идея сыяктуу болуп, ошо бул жакта дагы ушундай манас эмес, эми манас деле болот, эми кыргыз ошо этнокомплекс ачсам, неме юрточный комплекс ачсам деп ошондой тилектенип келем. Анын үстүндө дагы немелерди сураштырып, ошо партнерство сураштырып, анан мен европейский фонддон дагы каражат сурашып, ошентип алардын документацияларын неметип жүрөм. Ошо анын үстүндөмүн. Ошо ал кыялым ишке ашып калса, эң чоң мен каалаган немелердин ийгилиги болмок деп эсептейм. Ошо Сонун экен. Кыялдарыңыз Кудай берсе ишке ашсын. Биз албан ийгиликтерди каалайбыз сизге. Дагы мындай суроо да. Биздин азыркы учурда ошо келечектеги жаштарга кандай өзүңүздүн кеңешиңизди айтат элеңиз? Чет өлкөгө келип иштейм, окуйм, билим алам, ийгиликке жетишем деген жаштарга. Эң биринчи эле билим алыш керек. Кандай болбосун, мектеп жашындагы балдар университет билим алыш керек. Билимди азыркы убакта эң эле баалана турган нерселердин бири деп айтсам болот. Анан тил окугула деп айтат элем. Ошо тил билүүдө негизи силер адам баласына ошо көп эшиктерди ачат деп айтсам болот. Учурда мен 5 тилде сүйлөйм. Анан
бул мен үчүн жөн гана мындай профессионалдык тараптан жардам бербестиктен дагы мындай башка адамдын ошол маданиятын билүүгө ошо чоң ачкыч болду десем болот. Ошо анан көп кандай десем возможность мындай пайда болот, мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Ошо силер тил билсеңер, ошо анан өзүм башка элде жашагандыктан, башка жерде жашагандыктан ошо анан мен сыяктуу эле башка жерде жашаган жарандарыбызга айтат элем, ошо өзүбүздү биздин Кыргызстандын элчиси сыяктуу алып жүрөлү, биздин немебизди ошол культурабызды жакшы жагынан көргөзөлү, ошо биз жөнүндө ушундай эмгекчил, аябай билимдүү, анан ушундай чынчыл кыргыздар ушундай адам болот экен деп ушундай суктанып, биз жөнүндө жакшы гана пикир калып калгандай болсун деп ошо каалайт элем. Анда эмесе биз азыр барып эми сиздин биякта үй бүлөңүз менен таанышалы, Албетте. Жүрүңүздөр. Салам алейкум. Жолдошум Богдан, балам Филипп. Ай, молодец. Менин кызым Ай, красавица, Софи. молодец, сонун экен. Анда эмесе жүрүңүздөр. Жүрүңүздөр. Кирели. Сонун. Сиздерди. Бияктар. Ооба. Кыргыздын жити келет го. Ооба, Румыния да. меселе Бишкекке келгенде эле болобуз го. Бул жакта болсо Кыргызстан кылып жүргенсиз го, Ооба да. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Ой, кандайсыздар? Жакшы, Доорон. Саламатсыздарбы? Доорон. Кандай турасыздар? Нарындан келдиңиздерби? Жакшы. Сонун. Жакшы. Мекендештер долбоору, Door Life Media YouTube каналы Кыргызстандан биздин кызыбыз Алтынай жөнүндө тартканы келдик. Румыния 85-өлкө биздин программада. Aici în România este de 85 țară în care vizitez ei și fac filmare. Și România e cea mai tare. Алтынай, мына бүгүн эми сиздин үй бүлөңүз менен таанышып атабыз Румыниядагы. Мындай суроо жолдошуңузга. Негизи эле Алтынай экөөңөр кандай таанышып калдыңар? Анан Кыргызстанды барып көрдүңөр да, күйөө. Анан Кыргызстан кандай өзүнчө мындай өзгөчөлүгү менен силерди таң калтырды? And what do you like the most? We met in China. Biz Қытайда танышканбыз. Кытайдан таанышып. As students, we were studying in China. And then we came to Bishkek, to her city. I went 2 times to Kyrgyzstan. And it's great. It's a nice country. What do you like about the country? I don't know. It's very friendly people. The people are very friendly. Биз Кытайдан таанышканбыз. Ошо студент кезибизде таанышып, бир университетте окуп, анан ошол таанышып, бири-бирибизди жакшы көрүп калып, ошо андан кийин свадьба болгондо, андан кийин дагы 2 жолу Кыргызстанга бардым дейт. Кыргызстан аябай жагат дейт. Анан эң жакканы болсо биздин меймандос элдер эң жагат дейт. Кыргыздар менен румындардын окшоштугу бар бекен? Do you think is any the similarities between Kyrgyz people and Romanian people? Maybe in the food, about the food. Yeah, the food is very similar. Meat and potatoes. Тамактан мүмкүн окшоштугу бардыр дейт. Бизде дагы эт жегенди жакшы көрөбүз, анан бизде дагы картошка жегенди жакшы көрөбүз дейт. Кыргызстандын кайсы жерлери жакты? Which places did you visit and which places did you like in Kyrgyzstan? I have been to Osh, to Naryn, to Kant, and to Bishkek.
Nарын, Kant, Bishkek, ошо шаарларында барып Ысыкөл дагы Ысыкөл. барып келдим дейт. Эми суроону кудаларга берели. Макул. Кудалар менен таанышып кудаларга суроо берели. Негизи эле Кыргыздан куда болгон кандай экен? Кыргызстан жөнүндө кандай маалымат билесиз? Кыргызстанга барганда эмнелер жакты? Анан кыргыздар менен румундардын эмне окшоштуктары бар экен? Deci, ce m-a uimit în Kârghistan a fost că părinții băiatului sunt puși pe un piedestal. Deci sunt foarte importanți părinții de băiat. Pentru noi a fost o surpriză. Sau poate n-am înțeles noi bine. Неме дейт, мен үчүн Кыргызстанга барганда эң эле таң калыштуу нерсе неме свадьба учурунда же мындай ушундай мероприятияда неме баланын ошо ата энеси аябай чоң деңгээлде мындай пьедесталга көтөрүлүп ушундай сый урмат көргөзүү мен үчүн таң калыштуу болду дейт. Биздин культура үчүн дагы дейт. Ошондой. La nuntă au fost 140 de invitați. Cu fiecare am băut un păhărel mic. Dar nu mai știam de mine. Свадьбада биздин неме 150 киши болду дейт. 150 киши менен ошол ар бири менен бирден арак же болбосо вино ичүүгө неме болду дейт. Мажбур болду дейт. Бирок неме болду дейт. Кызыктуу болду дейт. Ооба. Nunta a ținut de miercuri, de fapt de marți, până sâmbătă. Биздин свадьба болсо вторниктен баштап субботага чейин болду дейт. Аябай чоң свадьба болду дейт. Și m-a uimit, ne-a pregătit un miel în cuptor de pământ și a prezentat pentru fată o găină cu pui și pentru băiat un șarpe. Дагы жаккан нерсеси дейт, биз немеге алып барганбыз, аларчага алып барып, аларчада атайын неме кылып беришет эмес беле, тиги койду деген тиги неменин жердин астына неметипчи бышырыпчы, ошону көрүп ошону таң калышты. Анан свадьбада дагы эми дасмияда немеде көрүп каласыңар го, ошо тиги койду монтип да алып келишет го, ошолордун баары аябай кызыктуу болду дейт мен үчүн дейт. Анан ич агарындардан мындай утка кылып неме эркек баланы эркек киши анан неме кыз киши кылып мындай оформление кылып койгондору да аябай кызыктуу болду дейт. Băutura noastră tradițională este țuica. Eu am avut țuică și am învățat pe toți să zică, când dădea noroc cu paharul, zicea noroc. După o săptămână eram prieten cu toți care au participat la petrecerea asta. Ошо биздин дагы традиционный немебиз, алкогольный немебиз, напитогубуз бар дейт. Ал болсо цуйка деп аталат. Анан биз ошо немеде Кыргызстанда болгондо биз дагы силердин традиционный немеңерге ичкенге мажбур болдук дейт. Анан аны ичип отуруп биз баардык ошол келген коноктор менен ошо бир жуманын ичинде аларды норок деп ошо румунча айтканга неме үйрөттүм дейт. Și cea mai mare durere care am avut-o, îmi pare rău că o spun că este și alt înai de față, când a murit tatăl ei. A fost un om deosebit, atât că l-am cunoscut o săptămână și mai vorbeam la telefon. Un om deosebit. Am suferit enorm. Анан эң эле ошо өкүнүчтүү нерсе дейт, ошо биз
ошол бир жума гана жолугуп калдык мен атам менен депчи, куда менен. Ошо андан кийин телефон менен связьда болуп жүрдүк дейт. Ошо өкүнүчтүүсү ошо биздин арабыздан кетип калганы жаман болду дейт. Анын эң жакшы көргөн адамдарымдын бири болчу дейт. Ошо дагы деле ошо өзүбүзгө келе албай жүрөбүз дейт. Și ce mai trebuie făcut? Kârghistanul nu prea e promovat în spațiul ăsta european cu turismul. Aveți o țară frumoasă, cu peisaje diferite de ale noastre. La noi se termină țara la 2000, la dumneavoastră începe de la 2000 la 8000 de metri. Мен байкаганым дейт, биз силер такыр эле өзүңөрдүн өлкөңөрдү промоция кылып, ошо реклама кылып чыгарбайт экенсиңер дейт. Көп чет өлкөдө кишилер билбейт дейт. На самом деле биздин өзүңөрдүн өлкөңөр ушунчалык сулуу өлкө, силер обязательно ушундай реклама кылып чыгарышыңарды каалайм дейт да. Ошо эл көрсүн, жер көрсүн деп ошо аябай жагат дейт биздин жаратылыш. Негизи эле ушул Румыния менен Кыргызстан кандай окшоштугу бар экен? Анан эмкиде барсаңыз Кыргызстанда эмнелерди сиз ушундай өзүңүз көрүп, дагы көргүңүз келет эле? Дагы барасызбы Кыргызстанга? Deci am o dorință, dar nu știu dacă se va îndeplini. Aș vrea să merg o dată unde e mormântat cuscul meu. Обязательно барышыбыз керек дейт, барабыз дейт. Анан ошо барганды эң биринчи эле себеби болуп мен кайната кудамдын жаткан жери барыш керек деген ою бар. Бул сурооюм кудагыйга болсун, негизи эле Кыргыздан келин алуу кандай экен? Румындын кыздарына карагандан биздин кыз кыйын болуш керек. Ошол жөнүндө айтып берсеңиz. Nu, este învățăm împreună cultura cârgâză cu cultura română diferită, dar încercăm să ne acomodăm și să depășim anumite limite. Sunt diferențe și de mentalitate și de abordare și de religie dar încercăm să le depășim. Gradual când ai. Неме дейт, обязательно имеет разница бар болот дейт, ошо культура тарабынан. Бирок биз үчүн бул лимит эмес дейт. Эки жакты ошо кабыл алып, ошо анан бири-бирибизге адаптация болуп, бири-бирибизге жакшы мамилени кармап жүрүүгө дайым аракет кылабыз дейт. Ошо. Биздин кызыбыз ушундай үйдө, анан сырткарында, жумушта кандай келин экен? Întreabă despre cum ca o femeie, cum este acasă și cum este la muncă, ce crezi tu? Despre tine sau despre mine, da, cum acasă și bună soție, bună mamă, gospodină, la serviciu, peste tot își îndeplinește toate sarcinile. Бардык тарагынан эле, үй жагынан деле, жумушунан деле жакшы, бардык жагынан топ келген эле адам дейт. Алтынай айым, Багдан, кудалар, урматтуу, биз ошол Румынияда мекендештер долбооруна катышып бергениңиз үчүн силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизди 2 күндөн бери ушинтип тосуп, коноктоп, сыйлаганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздердин үй бүлөгө ден соолук каалайбыз. Бар болуңуздар, дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн. Анан Кыргызстанга көп келип туруңуздар. Биздин компаниянын атынан кичинекей белектер бар. Ошолорду сиздерге
белекти берип коелу. Бул тиги илгертен эле кыргыздар күйөө балдарды сыйлаган, анан күйөө баланын калпак кийгизип койсок мүмкүн болсо. Макул. It's for you. Рахмат. О, алайым да. Анан бул болсо биздин оригиналдуу жана өзгөчө дизайнер менен колго жасалган сумкалар мына мондай. Жылдыз Максуталиева деген компаниясынын атынан. Бул сизге. Рахмат, чоң рахмат. Бул болсо биздин Door Life Media YouTube каналыбыздын атынан кружка, шоколад, анан кепкалар силерге. Рахмат. Чоң рахмат. Сиздерге албан кийиктерди калат. Ана биздин атыбыздан дагы биздин Румыниядан сувенирлерди бере кетели. Аша бул жерде сиздер көрүп тургандай эле биз барып келген бул Триумфальная арка, парламент, анан жана башка жерлердин бул болсо жанакы Румынский Атенеум, ошол жерлерди сиздерге эстелик болсун деп. Рахмат. Аша. Андан эсе дагы бул жерде Румыния деп атайын жазуусу менен ошо биз барып келген, көрүп келген жерлердин эстелиги болсун деп бул саклаган. Рахмат. Аша. Рахмат.